Кутманды күнүңүздөр менен кадырман телекөрүүчүлөр, Маданият каналында кайрадан Маектөр программасы. Бүгүн биз Бет алман деген тарыхый романга кеп тизгинен бурабыз. Бул тарыхый роман эмне жөнүндө жазылган? Бет алман деген ким? Романдын маңызы, мааниси эмнеде? Деги эле роман жөнүндө адабият арыбын тааныган адистер эмне дейт? Мына ушул жөнүндө алдыда кеп кылабыз. Эмесе биздин студиябызга келген конокторду тааныштыралы. Бизде филология илимдеринин доктору, профессор Лайла Үкүбаева эжекебиз, жана ошондой эле адабиятчы Эсенбай Нурушев агайыбыз, ошондой эле аталган романдын автору, жазуучулар, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Ишен Айтмамбетов агайларыбыз келип отурат. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кутмандуу күнүңүздөр менен дейли. Мына адабияттын казынасына жаңыдан кошулган Бет алман деген тарыхый даректүү роман тууралуу бүгүн сиздер менен кеп кылалы деп атайын чакырып олтурабыз. Киришүү сөз эже сизден болсун. Бул роман адабият казынасына кошулду. Деги эле адабияттын нормаларына жооп береби экен? Эмне болгон роман? Макул, Бет алман боюнча сүйлөшүүдөн мурун Бет алман деген роман кайсы кыртышта пайда болду? Анын автору кайдан келип, кайдан чыгып калды деген маселелерге кичине. Автордун ысымы дагы бизге мындай жаңы сыяктуу кабыл алынып атат. Мурда кийин адабиятта укпаган. Ошон үчүн ошолор жөнүндө кичине баштап берейин. Бул бизде мына эгемендүүлүк мезгилинен бери, Кудайга шүгүр, адабият токтоп калган жок, адабий процесс жүрүп атат, бардык жанрларда аракеттер бар. Анан ошонун ичинен айрыкча мына буреке кыргыз романистика жанры абдан мындай ийгиликтүү аракетте болгондугу жөнүндө баса белгилегим келет. Баягы улуу муундагы романчылар Төлөгөн Касымбеков, Алы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков жана кийинкилер. Анан экинчи бир жаңы генерация пайда болду десем болот. Бул эгемендүүлүктүн шарапаты болду окшойт. Анан ар жагында чыгармачылык дүрмөтү бар, жан дүйнөсү ошол көркөм эстетикалык бир аракеттер менен жүргөн жакшы таланттуу адамдар келип кошулду. Биздин адабиятыбызда ушул эгемендүүлүк жылдарында Самсак Станалиев деген мыкты көз өтүп кетти. Быйыл 75-ке чыгат деп атат. Ошол киши чагылгандын көз жашы деп Касым Тыныстанов жөнүндө роман жазды. Андан кийин Айтматов жөнүндө Ак жарыктан айыкпаган сыныгы деген. Андан кийин ким Аслан Койчиев деген мыкты прозаигист болду, роман жазды. Анан Акбар Рыскулов жазды окшойт. Султан Раев деген мыкты дагы романдар менен байытты. Акбар Рыскулов деген, Асанбек Сарманбетов деген. Мына ушулардын бардыгы ушул кыргыз адабиятынын эгемендүүлүк мезгилинде роман жанрын кандайдыр бир деңгээлде жаңы бир багытка жеткирүүгө аракеттенишип, жаңы бир чыгармачылык изденүүлөрдү баштан өткөрүп, кыргыз коомчулугунда, кыргыз маданиятында чоң иш жасагандардын бири катарында эсептелет бүгүнкү күндө. Анан ошол улуу көчтү улап, анан кийин мына буреки Ишен Айтмамбетов деген бир жазуучу пайда болду. Ишен Айтмамбетовдун катарында эле дагы бир мыкты жазуучу жөнүндө айта кетишим керек. Бул Бекен Назаралиев деген дагы бир мыкты жазуучу. Кун деген ал повесть деп жазды, Туяк дегенин дагы повесть деп жазды, бирок экөө тең романдык мазмундагы чыгармалар. Баткен согушу жөнүндө жазды. Анан таланттуу жазылган деп белгилегим келет буларды. Анан ошол контекстте Ишен Айтмамбетов деген мурда адабий чөйрөдө анча белгисиз, бирок ошол Ала Тоо журналында мен окуп жүрдүм эле, анча аңгемелери чыгып жүргөн бир жигит эле. Анан ошол киши Бет алман деген чоң көлөмдүү тарыхый даректүү роман деген өзү жанрдык аныктама берип, ушундай бир чоң роман жазып, бүгүнкү күндө адабий коомчулукту, маданият чөйрөсүндө абдан бир кызыгууларды туудуруп жатат. Анан бул романга сөздө өтөрдөн мурун бул Ишен мурда адабий даярдыктан жүргөн, өзүн аракет кылып, өзүн өстүрүп, өзү менен чыгармачылык үстүндө иштеп, белсенип жүргөн бир азаматтарыбыздын бири катарында болду. Буга чейин бул экинчи романы. Биринчи романы Туманга кирген көч деген бир
роман жазган 1918 жылы. Бул романы Дуңган элинин даңктуу уулу 2018 жылы. 18 жылы. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2 жолку чакырылышынын депутаты, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, эл аралык чыгыш күрөштөр боюнча борбордун директору Эсен Исмаиловдун өмүр таржымалы боюнча тарыхый окуяларга негизделген бир роман жазган. Бул абдан жакшы роман болгон, бирок албетте бул бет алман чыккандан кийин бул романдын кемчиликтери дагы көрүнүп турат. Анткени ал көбүнчө сүрөттөмө, унчалык көркөм эстетикалык деңгээлде, ачык айтышыбыз керек, анчага жеткен эмес. Бул бирок тажрыйба катарында биринчи тепкич болуп калган, абдан керек болгон, зарыл болгон, бирок ошондой эле кандайдыр бир сүрөттөө даремети, турмушту көркөм көрүү, тарыхый реалдуу чындык менен көркөм чындыкты мындай көркөм чындык жазуу, тарыхый реалдуу чындыктын негизинде ушул сыяктуу баягы көркөм чеберчиликке тиешелүү жазуучулукка байланыштуу бир мындай кырларын көрсөк болот эле да бул чыгармадан. Андан кийин ушул повести романы Алтын даректүү көркөм повесть. Алтын деген дагы мындан кийин даректүү көркөм повесть жазган. Анан Кыргызстан жазуучулар союзу жана Кыргызстандын Сорос фондусунун Ала Тоо 97 фестивалында гран-при баш байгесин жеңип алган. Да? Анан кийин булар ошону менен адабиятка кирип отурат. Анан кийин канча жылдан кийин, 6 жылдан кийин, 18 жылдан кийин 24 жылга чейин жок болуп кеткен аренадан. Анан эле бир күнү Бет алман деген могу китепти көтөрүп эле кайра адабий чөйрөгө кирип келди. Анан биз алгачкылардан окуучулар болуп калдык. Эсенбай мен жана башкалар. Анан бизге аябай кызыгуу туудурду. Бул азыркы учурда кыргыз адабиятындагы мындай мен чоң жоопкерчилик менен эле айта алам, этаптуу окуя катарында болгон бир роман жазган экен. Биз абдан кубанып кабыл алдык. Окумар чөйрөсүндө мүмкүн болушунча ошол эл журтка жеткирип, ушундай бир чыгарма жазылды, ушундай бир автор пайда болду деп ошону даңазалап жүрөбүз колубуздан келишинче. Андан кийин бул китепти автор өзү байкадыбы, байкабадыбы, абдан бир ушундай тарыхый учурда чыгып калды десем болот да. Биринчиден бул биз Кара Кыргыз автономиялуу республикасынын 100 жылдыгы деген тарыхый окуяны башыбыздан өткөрдүк, былтыр белгиледик. Андан кийин быйыл Улуу Ата Мекендик согуштун 80 жылдыгы. Бул дагы чоң дата болуп турат. Мына ошол байкадыбы, байкабады дегеним, ошонун өзүнөн өзү ушул чоң окуяга арналып жазылган сыяктуу. Билсе арналып жазылган демек. Билбей калса керек. Анан мен айтып атам да, ошого жазылган бул абдан бир чоң мындай белек болду да. Символикалуу. Анткени Улуу Ата Мекендик согуш бул эч качан унутулбай турган, жылдан жылга биздин эс тутумубузда сактала турган улуу нерсе. Албетте кыргыз адабиятында, дүйнөлүк мурунку СССР адабиятында согуш темасында көптөгөн чыгармалар жазылды буга чейин. Туурабы? Айтматовду айтсак, эң эле тиги ким Узакбай Абдыкаимовдун Майданы эмне деген шедевр чыгармалар болду кыргыз адабиятында. Бирок ошону менен эле Улуу Ата Мекендик согуш жазылып бүтүп калды дегенден биз алыс болушубуз керек. Мунун дагы касылбаган жактары көп болчу. Ошонун бири ушул Бет алман согуш мезгилинде күнөөсүз күнөөлүү болуп калган биздин эр азамат жигитибиз Сатар Алмамбетовдун өмүр баяны, тарыхы, башынан өткөргөн окуялар аркылуу ошол Улуу Ата Мекендик согуштун дагы бир барагын ачып окурман журтчулугуна сунуп отурат. Өлбөс полкторунун тизмесине кирбей калган жоокерлерге деп арнап жазып атат. Арнап жазылган. Чыныгында биз согуш темасы адабиятта бүттү го деген бир ойлор кайсы бир деңгээлде болгон көрсө, мындай ошол советтик пропаганданын көз карашынан чыгып, башка өңүттөн согушка, ошол экинчи дүйнөлүк согушка дейли, башка өңүттөн карап баа берүүгө дагы мезгил келгендей да, мына ушул жеңиштин
80-жазына туура келип, Бет алман деген чыгарма жарык көрүп атат. Бет алман бул жогоруда эжекебиз айтып өткөндөй, Сатар Алманбетов жөнүндө. Сатар Алманбетов кезинде улуу ата мекендик согушка катышып, кийин немистердин тоткунуна түшүп, андан кийин Сибирдеги лагерден аман эсен Кыргызстанга келген. Ошол эле учурда адабиятка да өзүнүн салымын кошкон каарман экендигин биз ушул чыгарма аркылуу тааныдык. Эми ушул чыгарма жөнүндө Эсенбай агай көркөм эстетикалык жагынан, деги эле ушул согуш темасында жазылган чыгармалардан айырмачылыгы жагынан өзүңүз кеп салсаңыз. Эми мен бул жерде жалпы адабият боюнча айтканда Лайла эженин сөзүнө бүт кошулам. Анан баарын эже санап өттү, жана таарынбасын деп. Эгемендик жылдардан берки романисттерден. Анан жалаң эле ошолордун ичинде чогулуп алыш ушу Айтманбетовду мактай берет экен дебесин да. Туура кылды. Ошо баары ушул. Эми мындай да адабият азыр барбы, жокпу деп кеп айтат. Адабият болбой калды, ана кандай болду, мындай болду. Менимче адабият бул поэзия деген кыямат кайым болуп атканда деле боло берет. Дүпүрөк мына асман жерге кулап баратса да жаза берет. Асман мына кулап келатат деп поэзия өлбөйт, адабият өлбөйт. Бирок ошол учурда кээ бир доорлордо тартылып кеткен учурлар болот да. Мына кийинки эгемендик жылдар ошондой бир таасиры калды эле. Анан эми мындай да адабиятка күйгөн адамдар, адабият деп жүргөн адамдар, ошолордун ичинде, жазуучулардын ичинде бир жылт эткен бир жакшы нерсе пайда болуп калса, ошого кубанып, ой айтып бүтпөй, ооба, бизде деле мына бар турбайбы, чыгат турбайбы деп, ушундай романдар жөнүндө көңүл эле кеп кылдык баягы. Бул эми жалпы улуттун табылгасы, сен айткандай ошо улуттун көркөм адабий эстетикалык казынасына кире турган нерселер. Анан буга чейин көп нерселерди айтып келдик. Мына жанагы Койчуевдин, Арслан Койчуевдин, башкалардын романдары жөнүндө. Анан бу жигит болсо өзү филологияны бүткөн. Анан жөн эле чопотуп жерден не чыкты? Жана эжекебиз айткандай, адабий даярдыгы бар. Жок, даярдыгы бар, кабылгасы бар, аяк буякты билген, тааныган бала өзү. Анан жөн эле көчөдөн чуркап кирип эле кээ бирлер китебиңди көтөрө кирипсиң көчөдөн, биз мынча жылдан бери ушууда апырап жүрсөк анан сен билесиң деп карап калыптыр. Эми кээде ушундай болот. Өзү болуп турганы жакшы. Өмүр бою жалаң эле кужулдашып, чукулдашып жүрүшүп, анан ким бир күндө эле бирөө келет, шуу этип эле келе калат адабиятка. Айтматов деле ошондой болгон. Бүт таланттуулар ушундай болгон. Анан эми бул жигит азыр таланттуу деп көзүнчө айтпай туралы. Анан турмуш өзү көрсөтөт. Оончулардын арасында бир сөз бар эле, бир оончу мындай оончу экени деле билинбей жүрөт, анан кээде бир жакшы ыр жазып коет, бул адашып келген оондор болот депчи. Анан бул чыгарманы окуганда дагы биз буга чейин бул авторду угуп көрбөппүз. Анан адашып жазылып калган романбы дегендей да ой кетти. Анткени соңку учурда мындай ушундай бир жакшы чыгарма колго тийбей жүргөн чындап эле окурмандаргачы. Анан окуганда эле дароо мындай чебер жазуучу жазып жатканы абдан көрүндү. Балким редактору күчтүү болдубу деп дагы караган учурларыбыз болду. Эми автордун өзүнө сөз берсек, жогоруда сиздин баягы таржымаңызга кыскача токтолгондо, башынан эле даректүү чыгармаларга жазып келатыпсыз да. Анан мунун себеби, рахмат. Бет алманды тандаганыңыздын себеби? Рахмат. Кыргыз адабиятында белдүү, окумуштуу, ошол кыргыз адабиятынын тарыхын көптөн бери изилдеп жүргөн эженин пикирине рахмат. Кыргыз адабиятынын азыркысына айрыкча сын, көркөм сын адабиятына публистикалык пикирин айтып жүргөн агайыбыз Эсенбайкенин айткан пикирлерине чоң рахмат. Буларга орустар айткандай им виднее дегендей. Эми
мен деле ошол кыргыз филологиясын бүткөнмүн. Өзүмдүн кесибим кыргыз филологиясы жана журналистикасы, ал кезде факультет болгон. 5 жыл ошол жерде адабият мен үчүн мындай сырттагы маселе эмес болчу. Бирок качандыр бир убакта чыгармачылыкка отуруп, чыгармачылык менен алакеттенем деген ой менде жок болчу. Турмушта ар кандай нерселер болот экен адамдын тагдырында. Лев Толстойдун Хаджы Мурат деген чыгармасы бар. Ошондо мен азыр эстеп атам. Орустун Кавказда согушкан офицери келатып, ашуудан атын эс алдыргана отуруп, анан өсүп, жалбырактары түшүп калган гүлдү көрөт да, ортосундагы катып калган эмеси болот го. Чырмоогун карап отуруп, ошону бир абректин башына элестетет. Абрек бул Хаджы Мурат. Ошондон окуяны кеңейтип отуруп, ошо Хаджы Мураттын образын эметип, атактуу Хаджы Мурат ошондон пайда болгон да. Мага деле ушундай болуп калды. Бул кишини мен 1986 август айында бул киши жөнүндө Сатар Алмамбетов деген ысымды биринчи жолу уктум. Сатар Алмамбетов бул тарыхта жашап өткөн, эң жакшы билим алган. Бул өзүнүн чөйрөсү ошол кезде бул Токмоктогу жетим балдар интернатта өскөн. Ал кезде ошону менен чогуу Алкул Осмонов, Хазим Ашимов, Медел Нияз, Айтуучулар менен чогуу. Маниязов. Булар ошол кездеги жаңы бир өзүнчө муун болуп келаткан билимдүү кишилер ошол жерде тарбия алып өскөн да. Анан ошол кишинин тарыхы жөнүндө ошо биринчи ысымын уктум, анан кыскача мазмунун угуп калдым. Бул эмне киши? Жакшы билим алган, Москвада МИГИМОдо дипломаттардын мектебин с отличием бүтүргөн. Кийин Кыргыз Республикасына бүтүп келгенден кийин 39-жылы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасында өзгөчө бөлүмүндө тергөөчү болуп иштеген. Бул киши орус, кыргыз адабияты менен, дүйнөлүк адабият менен тааныштыгы болгон. Бул киши 8 тилде эркин сүйлөгөн. Батыш бөлүмүн аяктаган жигит кайра 40-жылы армияга чакырылган. Өмүр баю ушундай. Армиядан 40-жылы чакырылып, кызыл командирлер курсунда өткөн атайын. Андан кийин Украина, Белоруссия фронтунун 7-чи армиясында кызмат кылган. Кызмат кылганда ошол армияда бул 3-чү киши, армиядагы 3-чү киши, өзгөчө бөлүмдүн начальниги болгон, разведканы. Ошол жерде ички эме армиянын эмесин Павловдун армиясында 3-чү киши болгон. Андан кийин баягы туткунга түшкөн. Согуштун биринчи эле күндөрүндө бул киши август айынын аяктарында ошол Курчоодо калып туткунга түшкөн. Андан кийин Могилевке алып барып ал жерде пленде отурган, ал жерден качкан, качып кармалган, аябай сабап туруп анан муну Польшадагы өлүмдөр лагери фабрикасы Освенцим деген концлагерде, эң катаал концлагерде отурган. Бул кишинин даянын угуп, анан казактардын ошол кезде 34-жылдан бери Гитлер менен жакшы мамиледе болгон, Советтер Союзунан мурун кеткен, эмиграцияга Турцияга, андан кийин Европага өткөн казактардын Мустафа Шохой деген атактуу кишиси болгон. Алдыңкы бүгүнкү күндө казактар бул кишини баатыр кылып теңеп атышат. Ошо Азияны эркиндикке чыгарчу ошо Мустафа Шохой. Мустафа Шохойдун программасы менен Турциянын президенти бул Ататүрк алып, ошонун программасы менен Турцияны көтөргөн деген. Бул кишиники ушундай аябай трагедиялуу киши болгон. Анан мына ошол каармандын тагдыры ушундай болгон. өмүрүн, тагдырын, согуштагы күндөрүн баарын романга жаздыңыз. Бирок ошол материалдардын баардыгын сиз кайсыл жактан алдыңыз? Бул жерде азыр НКВДдан азыр дагы көп документтерди алууга мүмкүнчүлүк ачылбай жатат да. Анан документтерди даректүү болуп чыгарма болуп аткандан кийин материалдарды топтоо маселеси кандай болду сизде? Бул азыр дагы совершенно секретно деген гриф менен бул биздин
КГБда мен көп ошо Москванын аскердик сотуна, КГБсына, мемориал жанагы эмеге көп жерге кайрылдым. Бул көп жылдар бою табу, унчукпаган, элге тыюу салынган жабык тема болгон. Өзү Коммунисттер партиясынын мүчөсү болгон бул киши учурунда. Анан ушул кишинин ысымын угуп анча мынча уккандан кийин жазуучу эме күндө эле отуруп алып мен ушуну жазышым керек деп отура бербейт да. Анан жанагы Толстойдун эмесиндей болуп бул кишинин караны менен ээрчип жүрдү да. Тагдырдын эмеси менен мен баягы заман опур топур болгондо тияка бияка көчтүм. Ар кайсы жерде жүрдүм. Россияга барып иштөөгө туура келди. Жумуштар менен Германияга тияка бияка көп жүрдүм. Тагдырдын ар бир үзүмүндө ушул киши каким-то образом келип мага колума түшүп эметип атты да. Бир жакшы тааныган бул киши менен сүйлөшүп, көзүн көрүп колун кармап калган Эрнест Турсунов, раматылык жазуучу агайыбыз бул кишини жакшы тааныйм. Бул киши жөнүндө да анча мынча айтып, мен Россиядан бул кишинин тааныган киши менен жолугуп калдым. Муну менен ошол жерде түрмөдө отурган киши менен жолугуп калдым. Ошонун айтканын жазып туруп, мен ал кезде Мелис Раматылык, Мелис Эшимканов биз менен окуган, анан берсем кыскача кылып эметкенде Эрнест Турсунов мени издептир. Кайдагы информация? Анан кийин мага жолугуп ал киши айтып берди. Эми сени мынча тааныгандан кийин мен айтып берейин, мен көрдүм эле бул кишини депчи. Чай ичип калдым эле деп. Анан бирок башка тема жок. Башка материалдар жок. Анан ар кайсы учурда жанагы мен айткандай, мен өзүмдүн жеке турмушумда ар кандай кырдаалда бул кишини тааныган, жакын болуп калган кишилер менен жолуктум. Ошолордун баарын чогултуп, иргеп. Демек, жылдап маалымат топтоп, анан аягында ушул романды жаздыңыз. Анан мен бул кишинин согушка кеткенден баштап Кыргызстанга, Россиядан түрмөдөн акталып 56-жылга чейин Кыргызстанга келге чейин бир том. Анан Кыргызстандан өлгөнгө чейинки эмесин экинчи том кылып жазып эле, баягы кыргызча эле. Анан аябай көп болуп кетти. Анан бир тууган агам ушу китепти жакшы көп кызык окуйт эле. Бала кезде биринчи ал китепти окуп туруп, анан ушуну окугандан кийин биз окуйт элек. Ал киши раматылык болуп кетти, ооруп үйдө жатып, анан окуган китептериңди билем, сенде эмне китептер бар? Жакшы китеп болсо берчи деген. Анан баягы жазып эметип койгон эмени кол жазманы бердиңиз. Берсем 3-4 күн чыкпай эле, эшикке чыгып кайра келип эле ошону башым көтөрбөй окуп, анан бүткөндөн кийин сен жаздыңбы деди. Ооба, мен жаздым. Жакшы, ушундай болгонбу дейт. Ооба, ушундай болгон байке десем. Мен бирок бул сандыкты ким окуйт? Мынча эки чоң неме, муну ким окуйт муну? Дегенден анан чын эле деп анан мен ал кишини сурап тигиге барганын кимге кызыкчылыгы бар. Мен Тазабековго барып ал айтып берген Эрнест Турсуновго кантип жолукканын кимге кызыгы бар. Анан кыскартып отуруп бул жазып алгандан кийин өзүң жазганыңды кыскартыш аябай кыйын экен да. Кошкондон кыскартыш ушунчалык кыйын экен. Кайсы жерин кесип саларды өзүң баарын жазсаң эле көзгө жакшы көрүнөт. Анан ал жазгандарыңды кандай учурга жазгандарыңды да билесиң да. Анан ошону кыскарткандан аябай убара болдум. Редактор менен иштештиңизби? Редактор менен иштеттим. Жакшы редактор. Кадыров деген адабияттан маалыматы бар. Дүйнөлүк адабияттан, кыргыз адабияты боюнча жакшы. Ал окуп дагы байке кармап туруп дагы кош дейт. Ой, жок, ал дагы кыскарт дейт. Ой, Жумадил, менен мындан арык 3 жыл кыскарттым. Жакшы. Демек, көп жылдык эмгектен кийин анан жазылгандыктан ушундай мындай абдан жакшы чыгарма жаралып Анан отурат болуш керек. жазып атканда кечирип коюңуз, анан мен эч кимге да эметкен жокмун. Ошондон бери 30 жылдай болуп кетиптир. 3 жыл эч жака чыккан жокмун. Анан 3 жылда анан ошонун жагын биян кыскартып сыгып отуруп, анан эметип туруп, анан ушул вариантка токтоп, анан жазып бүткөндө мен өзүм атеистмин. Анан ушул киши мени ээрчип жүргөндөй эле болду да. Тең менен таңга жок көзүм илинип кеткен экен ошо.
гимнастеркачан портупеясын тагынып алган. Ушу сен бүттүң, ушу туура эле болду го, ушуга токто дегендей кылды да. Туруп эле эки жагымда карап, бул чын болду. Бир кичине эмелерди кошоюн деп аткам, май болдучу эми. Өзү ыраазы. Көркөм роман жазууга караганда ошо даректүү тарыхый роман жазуу болгондо дагы аңгеме эмес, повесть эмес, баягы адабияттагы чоң жанрлардын бири болгон роман жазуу бул абдан жоопкерчиликтүү иш болуш керек менимче. Романдын мындай өзгөчөлүктөрүн буга чейин биздин адабиятта тарыхый романдар бар беле, даректүү агай. Ушулар менен салыштырып бир айтып берсеңиз. Жок, сен айта кой. Мен айтайынбы. Эми мен айттым, чынында баягы адабиятта бир кичинекей жакшы нерсе пайда болгондо, ал эмнеси менен жакшы, эмнеси менен жаңы деген маселе чыгат да. Ооба. Ушул жактарын көрсөтүш керек да, айтыш керек элге. Анан бул жерден архивке кирип алып отуруп, бардык алып андай нерсеси деле жок. Негизинен бардык болгону баягы окуялар туп-туура. Себеби биз деле анча-мынча чет жагын уккан элек учурунда, бет алман жөнүндө. Ооба, жаш кездечи. Анан мен өзгөчө мына Сайыт Кыргызстан деген гезитте иштеп жүргөндө, жаш гезитте барып калдым. Ошондо бизде агайлар бар эле. Махмут Кафаров деген бар эле, бул согушка катышып Германияда комендант болуп калган. Ошол киши. Анан Бектурсун Карабаев деген киши бар эле. Ушулар айтчу. Ушундай деген киши болгон. Анан абдан сабаттуу деп. Анан жана ошол жерде иштеген эски корректор эжелер бар эле. Ошолор айтып калчу, ушундай деп. Анан кийин карап көрсөм, чын эле ишендин несин карап көрсөм, чын эле ошо Сайыт Кыргызстан корректор болуп иштеп жүргөн жеринен башталыптыр. Ошол жерде ушундай иш болгон деп. Анан бу жерде абдан туура айттың, баягы көркөм тарыхый роман деп. Тарых деген мындай да. Тарыхый роман, анан тарых деген бар. Тарых деген кандай болгон? Болгонун болгондой айтып, тоо төрө жерин айтып, томсоруп тура берет. Тарыхый роман, көркөм роман да. Ошол окуялар кандай болушу мүмкүн эле деп көп нерсени кошуп берет. Ансыз болбойт. Тарыхый роман дегендердин бүт баарында ошондой ойдон чыгарылган Көркөмдүк. Кошумча каармандары бар, образдары бар, эпизоддору бар, окуялары бар дегендей. Ошолордон айырмаланып, могу Ишендин китебинде бир жеринде ушу жашалмай эпизод жок. Өзү ойлоп тапкан эпизод жок. Өзү ойлоп тапкан Типтүү каармандар жок. Окуя жок. Анан бир ушуну бир атаңдан көрүп ушулардын ичине киргизип бир атактуу кылып сурайын дегенде жанагы Төлөгөн Касымбековдун жанагы Бекназары, башкалары аба романдарындагыдай адамдар жок. Бардыгы реалдуу, ушул турмушта болуп жүргөн адамдар. Эң акыркысы эле эмне эткен, мына атактуу Конду чалып эже, Күлүп эже. Ошол киши тикеден тике ушул кишиге тагдырына кийлигишкен, катышкан да. Билген. Менимче ошолорго мындай карап отурсаң, учурунда муну баалаган экен да. Чоңо. Бирок тымызын коркуп, кыйын адам экен. Анан жаңылык ушундай. Эпизоддорду жанагы немистин генералдын кызына үйлөнүп калып, ал жактан анан ал чыгышы да кыйын болуп атпайбы, кантип кетем. Таштап кетүү. Анан кантип кетесиң. Ошолордун бардыгын ойдон чыгарбай, кадимкидей диалогун түзүп атат. Ал реалдуу диалог. Көбү да мына Күлүп эже менен болгон сүйлөшүүлөрү дагы реалдуу болгон нерселер. Анан көбүртүп, жабыртып, агасы абдан жакшы кеңеш берген экен, көп көбүртпөй, жабыртпай сыдырып салды. Анан мындай роман, чын айтканда, кыргыз адабиятында билбейм мен, мүмкүн да эле эже билер, башкалар билер. Мен билбейм мындай. Кезиктирген эмеспиз бага чейин. Мындай чыгарманы. Башка да романдар бар. Тиги андай мындай ушуга окшогон, окшоп кеткен. Маселен, Акбардын жанагы Атакен Акболоту. Ошондо да ошондой көбүнчө негизинен турмушта болгон реалдуу эмнелер, атүгүл жалаң
Олоң байыры гүлгакы дегени дагы реалдуу нерсе. Бирок анча-мынча нелер бар. А мында андай жок да. Жок. Шыгыраган эле, жалаң эле биз билип, биз нетип жүргөн нерселер да. Анан эми ошону көркөм тилге салып, жатык тилге салып, элге алып чыгып, анан уникалдуу мындай адам менен тааныштырыш биринчиден. Бул өзү таң каларлык ысым экен да, адам экен да. Эң башкысы дагы бир эми көп нерсени айтса болот эле. Туткунда жүрүп, туткунда калып калып, анан тиги немистердин колуна чыгып калат. Анан немистер ким экенин муну билет да, особый отделдин башчысы, тиги мындай. Каякта окуган, бүт барынан разведкалары бар да. Анан муну өздөрүн алып, анан ошол жерде иштете баштаганда туткунда жүрүп. Карабайсыңбы ушу Манастан Семетейди ушу немисче чыгарып кылайын деп. Кыргыздар айтат го, өлөлбай жатып өлөң айтат. Ой, өзүң туткунда жатсаң, Семетей менен Манасты эмне кыласың кылайын деп бирөөлөр айтышы мүмкүн да. Ошого карабай, карачы. Иши кылып эмнеси болсо да, ошо болор, иши кылып ушул экөөнү ушу немисче чыгарып коеюн андай мындай деген нерселер. Бет алман. Ушунун өзү эле бул кишинин кандай киши экенин айтып турат да. Анан эң негизгиси бул мактабайт аны. Ушундук киши 8 тил билет. Анан тиги эмнени дипломатиянын несин бүткөн андайм деп мактабайт. Патриот да дебейт. Болгонун болгондой эле жазып атат. Окуяларын эле. Тарыхын өтө кайгылуу тарыхы. Ошолорду эле көрсөтүп жазып атат. Анан ойлоп каласың да. Ушундай кишилер Кыргызда да болгон экен депчи. Биз чынын айтканда көп жагын нете албай атабыз. Анан бир мыктылыгы чеберчилиги. Ушунда турат да. Башкалар болсо башынан аягына чейин мактап атып эле бет алманды. Өзүнүн жеке көз карашын таңуулап жиберип, бет алманды бизден жалкытып коймок. Бул таанышы же бир тууган окшойт деп ойлоп калмакпыз. А муну демек автордун жеке көз карашы кошулган эмес бул жерде. Ушунусу менен да. Ушунусу менен. Калган романдарда, тиги көркөм чыгармаларда каалайсыңбы, каалабайсыңбы субъективный нерсе да. Сен өзүң каалабасаң да билинбей кошулуп кетесиң. А мында жок эмнегедир. Мен сурадым да, анча-мынча кошуп койбойсуң десе, жок, болбой калды байке дейт. Ошонусу жакшы болгон. Анан дагы көп айырмачылыктары бар. Мен өткөндө да айттым эле, дагы бир кайталап коеюн. Муну дүйнөлүк адабиятта ушундай жазылган романдар. Мына орустар деле көп азыр пропаганда кылып атат, ызычуу түшүп, non fiction деп коет да. Non деген болгон. Fiction деген вымысел. Ойдо табылган нерсе, ойдон чыгарылган нерсе. А non вымысел, не вымысел. Эчтеме кошулбаган, суу кошулбаган. Тазагымыз. Тазагымыз дейсиңер, кандай дейсиңер, ушундай жазылганда, анан мен таң калып калдым. Ишен бул баягы мурдагы романың анча деле эмес эле. Муну романың жакшы чыккан го деп койдум мен. Чынын эле ушундай роман. Ушул жагынан алганда биз айтып атабыз дүйнөлүк адабиятка чыгабыз, анан андай мындай депчи. Ошо дүйнөлүк адабиятка чыгат деген ушундай болот. Кичине дүйнөдө эмне болуп атат, кандай тенденциялар болуп атат, кандай жанрлар өөрчүп атат. Ошондон анча-мынча үйрөнүп, жок дегенде туураш керек да. Жок дегенде байкатпай туураш керек. Туураш керек. Анан ошентип өсүп отуруп, анан адабият алдыга кетет да. Анан жөн отуруп алып, дүйнөлүк адабият келсе экен деп. Дүйнөлүк адабият. Эми бул аны ойлогон деле эмес. Карабайсыңбы? Талант деген табылга деген ушундай. Ойлогон эмес. Жөн эле ушуну жазып коеюн, анан жазып бүткөндө тиги түшүнө кирип, баягы манасчылардай. Бүттүңбү болот эми токтот дегенде токтотуп коет. Мына ушул болгон эле жаңылыгы ушул. Дүйнөлүк. Чынында бул чоң мээнет менен жазылган чыгарма. Бул оңой эмес. Азыр Эсенбай да туура айтып атат. Ушул жанагы бүт материалдарды топтоп, анан аны сюжетке, композицияга багындырып, анан кийин бир линияны алып өнүктүрүп отуруп, анан бет алмандын ким экендигин, кандай адам болгондугун, тарыхтагы ордун,
жеке адам катарындагы өзүнүн өзгөчөлүгүн, анан кийин ошол учурдагы оор кырдаалдын облигин, бул татаал 16 жыл түрмөдө отурса, анан кийин бияка келсе, бияка келип дагы жыргал көрбөсө, канча эл душманы катарынча жана Сталиндин тиги туткунга түшүп кеткендердин баардыгы эл душманы дегенге кабылып, бияктагы бүт баардыгы терс карап кеткен адамдын тагдыры аркылуу бул бир доордун ошол совет мезгилиндеги туура эмес идеологиянын бир кесепеттерин жакшынакай кылып чагылдырган чыгарма катарында бааласак болот да. Ушунчалык масштабтуу көп, бул географиясы да аябай кенен. Бир жерден баштап Парижге барып, Женевасы дегенде мындай толтура география. Ошол жерлерге барганда мен ишенин өзүнөн өтүм. Сен ошол жакта жашагансың го. Ар бир тиги бурчту, анан ал жерде кандай тиги кофейни турат, анан кандай немелер турат, анан кандай кишилер келип, кандай кишилер эмне деп сүйлөштү, ошонун баардыгын реалдуу. Ойдон чыгарылган эмес, надуманный эмес. Ошону окурманга ишенимдүү кылып, ошол окуяга аралашып, анан ошол окуянын себеп натыйжаларын сүрөттөп берүү бул чоң чеберчиликти талап кылат да. Ошондуктан бул аябай чоң чеберчилик менен жазылган чыгарма деп эле айтсак болот да. Баягы ким Самар Мусаевич айтчу экен, жакшыны жакшы деш керек деп. Анан жакшыны жакшы эле дешибиз керек да, анткени бул ошондой эмгек менен жазылган. Анан экинчиден жана көркөм адабиятты баалуулугун арттырып турган бул көркөм психологизм. Ар кандай ситуациядагы Сатардын, Эриканын жана башка каармандардын психологиялык аракеттерин, ошол учурда жан дүйнөсүндө эмне болуп атат, кандай карама каршылыктар болуп атат, анан аны кантип жеңди деген ошол нюанстардын баардыгын ачып берүүгө жетишкен да. Андан кийин дагы бир нерсе, мына бирке сүрөткөр. Бул көркөм чыгармада сүрөткөр болбосо, ал чыгарма болбой калат. Ошол кайсы жерди сүрөттөсө, ошол жердин полотносун, картинасын, жаратылыш картиналарында ушунчалык чебер, жакшынакай бир көркөм тил менен. Тил маданияты да жогору экен да, бул жигиттин тил маданияты абдан. Эч нерсе, кээ бир кишилердин биртике китебин окугандан кийин эле андан ары булдуруктап кеткенде окугуң келбей таштап койсуң. Муну жана суусап тургандай болуп окуйсуң да. Мындан ары эмне болду экен, андан ары кандай болду экен, тигиндей болду экен деп, мунун да өзү дагы чоң чеберчилик да. Анан кийин ошол жанагы түрмөдөгү окуялар, башынан өткөргөн оор кыйынчылыктар, ошолордун баардыгына сынбай, анан өзүндөгү баягы таза ата мекенге болгон сүйүүсүн алып жүргөн улуу кишинин образы. Манасты которду деп атпайбы, болбосо өзү тетиякта туткунда жүрүп, манасты которуп өлө албай жатып өлөң айтамбы дегендей. Аны эмне кылат эле мисалы үчүн? Анан ошол жерде жүрүп Атилланын тарыхына байланып аны карайт. Атилланын образы бул теги бет алмандын, Сатардын бир мындай идеологиялык бир таянычы катарында чыгармада күч берген, кубат берген, ошол өзүнүн жерине болгон, ата мекенине болгон сүйүүсүн ошол образ аркылуу дагы күчөтүп берген да бул автор. Андан кийин ошол мисалы үчүн Эрика деген ошол учурдагы бай, немистен өзүнүн иши бар, тет ата бабасынан бери жакшы турмушта жашаган келин менен, кыз менен таанышып калып атат. Жакшынакай турмуш курду, ортосунда бала болду. Анан кийин анча-мынча кишилер болсо эми жакшы турмуштан кетпей эле койсо, ошол жакта эле калып калса, бияктагы саясаттын ал-акыбалын деле көрүп турат, бирок ошого карабай саткын болбой, мен саткын болгум келбейт деген сөздөр бар да. Мен саткын болгум келбейт, кандай болгон күндө дагы мен мекениме жетип, ошол ата мекенине болгон сүйүүсүн үчүн ошол нерсе алып келет. Үй бүлөсүн да таштайт, баарын да таштайт. Ошол күчтү, ошол энергияны Сатар эмнелерден алды, кантип жасады ошондой ишке, ошол ситуациялардан кантип чыкты, ошол өзү түрмөдө жатып, кайра түрмөдөгүлөрдү качырып жибергенге жардам берип атат. Ушундай чоң бийик адамгерчиликтүү адам экендигин көрсөтөт да. Анан дагы бир нерсени айтайын деп атам. Мына бирке мага аябай жакканы Эрика менен бет алмандын сүйүү
картиналарын сүрөттөгөнү. Эч кандай эротикалык неме жок. Жана быкычкы нерселер жок. Биз кийинки учурларда адабияттын ушинтип ашмалтайында чыгарып салдык да. Бирок ошол эки маданияттуу адамдын маданияттуу сүйүүсүн бири-бирине болгон бир сөздөр менен, бир реплика менен ошону жеткиликтүү кылып, бири-бирине болгон тартылуусун, бири-бирине болгон сезимин ошолор аркылуу абдан чебер берген. чоң уста катарында, уста катарында ошону сүрөттөгөн да. Бул эми албетте эми таптакыр эле кемчилиги жок деген сөз эмес. Албетте мондай ооба элдер ойлоп калбасын, булар теге Эсенбай ака отуруп алып эле тили кургап эле мактап атышат, такыр эле ушунчалык эле кемчилиги жок эмес деп. Кемчиликтери бар. Кемчиликтерин дагы айталы, мисалы. Кемчиликтери бар. Мисалы үчүн жанагы калпыстыктар кеткен. Мисалы үчүн жанагы мен өзүнө да айттым, тиги орус немелерин, орус военный кызматкерлерди сайын медиретип эле идеологияга каршы чыгарма бул семетей сейтек деп сүйлөтүп салып турсаң, алардын ошол учурда мээси жетеби, биз мээбиз жетип. Ошондой учур. Мезгилден ашып кетти. Азыркы логикалык көзү менен карап жүргөндөрдө. Азыркы күндүн көзү менен аны өтүп кетет. Ал учурда алардын андан кабары да болбошу мүмкүн. Ошондой бир мындай модернизацияланган кээде бир аша чаап кеткен дагы сүрөттөөлөр бар. Дагы кандай учурлары тилинен деле не тапса болот, кээ бир сөздөрдү баратып бир эле сүйлөмдү бир эки жолу кайталап берет экен. Анан кийин кээ бир жерлерде туура эмес мааниде колдонуп жиберет экен. Алар бар, майда барат, анда баардыгы бар. Бирок мындай чоң нерсенин арасында чоң нерсе. Эми ушунча чоң чыгарма жазып атып анан ушундай бир кичинекей нерсе кетирбейм деп отур. Кетирбей. Бул роман Бирок ал анысын жууп кетет. Романдагы каарман бизге бир жаңылык болсо, Беталман деген ушундай каарман болгон бир жаңылык болсо, жазуучунун өзү дагы бизге адабият үчүн жаңылык болуп атат да. Анан романдагы өзүнчө үчүнчү жаңылык. Үчүнчү жаңылык. Туура айттың. Мен ошону айтайын дедим. Анан мына Айта кой. сиз бөлүп койгон жоксуз? Жок, айта бер. Демеде бул Беталман деген ким экенин кыргыз билген эмес да. Эми кызыга баштайт. Баардыгы кызыгып, айнанай мындай турбай, мындай турбай деп эртең бирөөлөр чыгышы мүмкүн. Бул ушуга дароо кыргыздын баатыры деген. Менимче ушул бул тарых үчүн дагы абдан жакшы болду окшойт. Анткени биз согушка буга чейин бир башка көз караш менен карап жүрсөк, эми мындан кийинки муунга ушу согушту окутуунун жаңы бир көз карашы пайда болду окшойт. Анан экинчи жаңылыгы жанагы бул кайдан чыккан аптан жерден эки кулагы тик чыкты деп эле чыга калды дебестен. Бул жөнүндө дагы, автор жөнүндө дагы. Мен кечирип кой, бул жөнүндө деп айтып өттүм. Автор жөнүндө дагы эми кичине пикир түзүлөт деп билет да, кызыгып. Анан үчүнчүдөн бул кыргыз адабиятындагы бул нон фикшн деген жанр кандай болот экен деп эл кызыгыш керек да. Деги эле ошол аркылуу анан дүйнөлүк адабиятка, туурабы? Дүйнөлүк тенденцияларга кызыгыш керек да. Анан ошол аркылуу ушундай болот турбайбы деп анан кийин. Абдан жакшы. Биздин маегибиз кызыктуу жерине келгенде убакыт бүтүп калды. Мактап коелу. Кыска эрүтүт жигит экен. Мисалы үчүн музыка боюнча дагы, немелер боюнча дагы жанагы Бетховендин музыкасы тигилер булардын баарында бийлеп атат деген жөн эле жасалма алып келбейт алардын баары. Эгер маалыматы жок болсо, түрдө сюжеттин өзүнөн келип чыккан. Ушундай архивдик материалдын негизинде. Ошон үчүн архивдик материалды, турмуштук материалдын баарын журулуштуруп, азыркы учурда кыргыз адабиятындагы жаңы сөз катарында баалана турган жаңы бир чыгарма алып келди. Баарыңыздарды ушул китепти окууга чакырат элек. Рахмат. Биздин убактыбыз чектелип калды. Тилекке каршы эми бул каарман жөнүндө өзүнчө бир сөз, жазуучу жөнүндө өзүнчө бир сөз, роман жөнүндө өзүнчө бир сөз кыла турган эфир. Тарыхчылар, этнографтар, анан кийин саясатчылар жана башкалардын баардыгы бул чыгармадан кайра өздөрүнүн пикирлери менен окушу керек да, өздөрүнүн пикирлери карап чыкса болот. Ушул канчалык деңгээлде деген көп маселе жатат бул жерде. Тилекке каршы биздин эфирибиз соңуна келип жетти. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай кызыктуу маекке ütүрүлүү чекит коелу. Бүгүн биз Беталман тарыхый даректүү романы тууралуу кеп кылдык. Романдын автору жана биздин адабиятчы эже агайларыбызга ыраазычылык айтабыз.